Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында Кыргызстанга Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышуу үчүн келген Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр кезинде Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүлөр жана жолугушуулар жылуу маанайда эсте калгандыгын белгиледи. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев Кыргызстанга анын бермети болгон Ысык көлгө дагы бир жолу келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугуна кубанычта экендигин белгиледи. Ал Россия президенти Владимир Путиндин саламын жолдоп, Кыргызстанга келер алдында эки мамлекеттин ортосундагы алакалар боюнча маселелерди талкуулашкандыгын кошумчалады. Сооронбай Жээнбеков жана Дмитрий Медведев соода-экономикалык кызматташуунун келечегин, Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагындагы жетишилген макулдашуулардын ишке ашыруусунун жүрүшүн жана 2020-жылды Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын, ал эми Кыргыз Республикасында Россия Федерациясынын кайчылаш жылы деп жарыялоонун алкагында иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү маселелерин талкууга алышты. Евразия экономикалык биримдигинин катышуучу мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын тар курамдагы жыйыны Боз үйдө өтүп жатат. Жыйын Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтүүдө. Боз үйдүн ичине кирген өкмөт башчылар алгач абдан таң калышкан. Быйыл Евразия экономикалык биримдигинин катышуучу мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын катышуусунда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин мааракелик жыйыны Кыргызстанда өтүүдө. Жыйынга Армения, Белоруссия, Казакстан, Россия, Кыргызстандын өкмөт башчылары катышууда. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны тар жана кеңири курамда өтмөкчү. Мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевге коррупция боюнча расмий айып тагылды. Бул туурасында 24 KG агенттиги жазды. Маалыматка караганда, Атамбаев жазык кодексинен кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери боюнча шектелүүдө. Сот Атамбаевди бөгөт чарасын Кримтөбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу фактысына байланыштуу тандалгандыгын кошумчалады. Кечээ күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын 2-күнүндө мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев кармалган. Аны саат кечки 7-лер чамасында күч органдары Чүйдүн Койташ айылындагы үйүнөн сүйлөшүүлөрдөн кийин кармашкан. Койташта УКМКнын күч кызматкерлерин барымтага алгандар боюнча тергөө иштери башталды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматта укук коргоо органдарынын социалдык тармактарга тараган видеолордогу жарандарды издеп жаткандыгы айтылат. Алардын баары кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Күч органдары жарандарды мыйзам бузгандар тууралуу маалымат берүүгө чакырды. Россиялык турист Чоң Алайдагы мөңгүдөн түшүп келе жатып бутун сындырып алган. Куткаруучулар жолдо бара жатышат. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. 7 август күнү Россиядан келген 6 турист Чоң Алай районундагы түндүк кымыздык мөңгүсүнө эс алууга барышкан. Мөңгүдөн түшүп келе жатканда 31 жаштагы жаран бутун сындырып алган. Алар жардам сурап куткаруучуларга кайрылган. Кечээ саат 4 чамасында 7 куткаруучу жолго чыккан. Саат түнкү 10дордо Карамык айылына жетип, ошол жерде түнөп калышкан. Бүгүн туристти алып түшүү иштери улантылат.